Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Мен сиздерге суроо салдым эле. 32 жоопкердин бир башчысы бар деп, мына ушул суроого келген жоопту окуйун дагы, анан бүгүнкү конок менен сиздерди тааныштырайын. 314 абоненти жазып тур, взвод башчысы дейт, 005 абоненти тил дейт, 255 абоненти жообу тил менен тиш, 721 абоненти ооздогу тиш, 731 абоненти тил жана 32 тиштер дейт, 897 абоненти жообу тиш дейт, 650 абоненти тил менен тиш деп жазыптыр, 858 абоненти тиш деп жазыптыр, дагы бир 602 абонент жазыптыр, мунун жообу тиш деп жазыптыр. Эми мен сиздерге эң биринчи келген туура жоопту кайсыл көрүүчүбүз жазган 255 абоненти жазыптыр, 8ден 15 өткөндө жазыптыр. Туура жообу тил менен тиш деп. Демек, мына ушул абонентти көрүүчүнү биз куттуктайбыз. Биз болсо сизге мына ушундай Нурайым Кеминдин 18-июнда боло турган концертине 4 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Эфирден сырткары сиз менен сүйлөшүп, кантип алып кетесиз, кайсыл жактан алып кетесиз билигиңизди толук маалымат беребиз. Кайра ушул номерге экран астындагы билдирүү калтырып коюңуз. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсүн сиздерге айтып өтөйүн. Биз негизи дайыма ата мекендик өндүрүшчү компанияларды колдоп, ошол эле учурда телекөрүүчүлөрдү ата мекендик продукцияларды колдонууга сунуштап, үгүттөп келебиз. Бүгүн биздин студияда мына ушундай өзгөчө бир айнек терезе, күзгүлөрдү жууп тазалай турган каражат турат. Эң башкысы жапон техникасы менен чыгарылган, аллергия кылбайт. Анан дагы биздин айнек күзгү терезелерибизди таптаза жалтыратып жууп кое турган мына ушундай жапон техникасы менен чыгарылган Доктор Клин деп аталган ата мекендик өндүрүшчү компаниянын продукцияларын биз сиздерге сунуштайбыз. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз дагы. Бүгүнкү коногубуз менен сиздерди тааныштырууга уруксат этиңиздер. Ырчы, акын, обончу, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын солисти, мына ушундай өзгөчө эл шайырлар тобунун дагы ырчысы, өзгөчө таланттуу кыргыздын жигити, башынан ак калпагы түшпөгөн, дайыма мына ушундай жакшы күндөрдө жүргөн, элдин кызматын аркалап жүргөн бир өзгөчө бир талант ээси бүгүн бизге конокто ким деп турган болсоңуз, бүгүн бизде Туратбек деген мырза конокко келди. Туратбек Турдуев менен мына ушундай өзгөчө бир жагымдуу маек курабыз. Эгерде сиздин суроолоруңуз, каалоо тилегиңиз болсо, экран астындагы номерлер сиз үчүн. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Рахмат, кош келдик. Сизге ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп мына ушундай таң эрте биздин телеканалга келип бергендигиңиз үчүн. Рахмат. Бүгүнкү күнүңүз адаттагыдай эле башталдыбы же бир аз башкачараак башталдыбы? Негизи уйкучумун. Бүгүн башкачараак башталды. Негизи түштө турушум керек эле 12-де. Көпчүлүк айтат ушу таланттуулар негизи уйкучу келебиз да. Муну айтканда. Бирок силерге рахмат. Бүгүн таңдын ырыскысы сиз үчүн көбүрөөк болот экен. Анткени эрте турган адамдын ырыскысы мол болот деп коет. Анан чыгармачыл адамдар уйкучу келет, анткени түнү менен эл кызматында жүрүп, анан үйгө келип жатканча эле бир окум болуп кетет. Мүмкүн тиги кээде элдин кызматында, кээде өзүбүздүн жеке кызматыбызда да болобуз, албетте. Анткени күндүз келбеген эргүү баягы түндө да келет да. Неге билбейм, бирок азыр өзүбүздүн чыгармачылык менен алек болуп, баягы түндө ыр жазып калмай, же оон чыгармай, дагы бир нерсенин учуна жыгып калыш керек деп эле баягы камын көрүп жүрөбүз да. Негизи чыгармачылык эргүү эмне болгон учурда, кандай учурда келет сизге? Эргүү кандай? Мисалы мен жеке өзүмдү айтсам, жаратылыштын кооздугун көргөндө, мисалы жакшы бир эл болсо, бир жакшы аура болсо эргүү болот. Мүмкүн үйдө кандайдыр бир жөн жаткан жериңден да бир Кудайым өзү берип коет. Эми кандай десем дагы. Анан бул сүйүү да чоң өбөлгө да. Эргүү алып келиштин бир чоң. Негизи көп ырчылар, сиз туура айттыңыз, баягы сүйүүгө кабылганда же сүйүүсү толуп турган учурда өзгөчө бир ырларды жаратышат да. Анан кээ бирки обончу, аткаруучу ырчылар сүйүүгө толуп турган учурда баягы шаңдуу ырларды жаратат. Кээ биркилер
сүйүп турса дагы көңүлү жайдары болуп ачылып жан дүйнөсү ушунчалык ыргалып атса дагы кайгылуу ырларды жаратат. Сиз сүйүүгө толгондо кандай ырларды жаратасыз, кандай обондор келет? Менки обондордун көбүнчө шаңдуу деле эмес, бирок орточо темптеги ырлар да. Анан мындай айтканда кайгылууга да кирбейт, өтө шайырга да кирбейт да, орточо темптеги ырлар. Анда ошол орточо темптеги бир ырыңыздан теле көрүүчүлөргө белек катары суналы, андан ары маегибизди уланталы. Кандай дейсиз? Макул. Эми эң эле көпчүлүк ырчылар көп эл суранган бир ырым бар. Ошону ырдап берейин. Коштошуу деген. Сезимдер аткан таң эле, багынып бербес жүрөктү, багынтып алган жан эле. Коштошуугай багындым, калыма чөгүп кагылдым, каларымды миниңсип, кайрылы сени сагындым. Коштошуугай багындым, кайрыма чөгүп кагылдым, каларымды миниңсип, кайрылы сени сагындым. Sen barda düylem ot boğup, sürgüz bizdin çok boğup, aytqıçan içki sarında, alыстап kettin çok boğup. Koştoşuğanay bağındım, kayıga çöküp kağıldım, kavarımdı minitsip, kaynını seni sağındım. Koştoşuğanay bağındım, kayıga çöküp kağıldım, kavarımdı minitsip, kaynını seni sağındım. Eskisi ötkün gündürdü, emnigamın çağıp ülüm, yeksak takkanmay jüröke, kayrılıp kelçi ötümü. Benim neden ay canıldım, yerimsiz kılda kaldım, kabarımdı minimsiz, kayrılı seni sağındım. Koştoşuğanay bağındım, karga çöküp kaldım, kabarımdı minimsiz, kayrılı seni sağındım, kayrılı seni sağındım. Таң атпай эле ким менен коштошуп эле аны сагынууга аргасыз болуп жүрөсүз, Унутуп калдым. Бул чыгармаңыз качан жаралды эле? Кандай болуп бул музыкалык чыгарма жаралды? Тарыхын бир аз айтып өтөлүм. Мунун Сүйүү келгенде жаңы чыгарма жаралат деп калдыңыз деген да. Элмирбек Иманилов агабыздын колунда да өсүп калдык да. Анан баягы мен кичинекей бала болуп калдым да, анан бир кызыктай суроолор бере берчү, аягы жок же баш. Анан бир суроо бердим, агай, сизде обоң кандай жаралат? Сиз издейсизби бул обонду? Же кандай кыласыз? Же өзү келеби, же кандай десе. Эми азыр турат түшүнбөйт болуш керексиң азыр. Бирок кийин түшүнөсүң. Бир сүйгөндө бир келет, анан бир коштошкондо бир келет деген да. Анан карабайсызбы, көрөгөч киши турбай, анан ошол нерсе болду да. Негизи бул эми коштошуу деп негизи тема сагындым деген ыр. Анан элдин баары тең группалаштарым арасында ырдап жүрдүк. Тең чөйрөлөрдүн арасында
Анан баягы сагындым деген тема коштошууга айланып кетти. Баягы коштошууга багындым деп эле жазам. Баягы коштошуңар деп берчи дешти мына. Эми бул ырдын тарыхы сөз ону меники. Анан бирок сөзүн жазарда сүйүү деле түткү болгон эмес бул ырга. Мен өзүм эле бир кыялып кетишим да, анан өзүм ойлонуп эле. Анан баягы айыл тарапка кетип бараттым. Жолдон эле бир эр келип калды анан. Сени менен дүйнөм саң эле, сезимдер өткөн таң эле, багынып бербес жүрөктө. Кечиресиздер. Багынтып алган жан эле деп эле ушинтип. Анан үйгө келдим, акырдан кармасам эле чыгып кетти. Таң калышта болуп калды бул дагы. Эч ким менен коштошкон эмес. Мен Биринчи сөзүн жазасыз, анан суу ичип алыңыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын солисти, өзгөчө таланттуу ырчы, мына ушундай шаңдуу ырды дагы, кайгылуу ырды дагы ушунчалык телекөрүүчүлөргө жеткиле ырдаган ырчы деп айталы. Анткени азыр буюрса көрөсүздөр, биз дагы музыкалык чыгармаларды сиздерге ыр белек катарында тартуулайбыз. Анан дагы эгерде сиздин сурооңуз болсо, же болбосо каалоо тилегиңиз болсо, экран астындагы номерлерге калтырсаңыз болот. Турат Турдиев бүгүн бизде конокто. Мына ушундай өзгөчө бир сагындым же болбосо коштошуу деген ырын сиздерге ыр белек катарында тартуулап берди. Эми Туратбек мырзанын чыгармачылыгы жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Сиз болсо суроолоруңузду, билдирүүлөрүңүздү калтыра берсеңиз болот. Эми мына ушул филармониядагы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө сүйлөшөлү. Анткени Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына солист болуп ошол жерде ишмердүүлүкүн жүргүзүү дагы оңой олтоң иш эмес. Туш келген ырчыны же туш келген адамды эле кабыл алып эле, келе кой сен бизде иште деп эле кабыл ала бербейт. Туурабы? Эми мына ушул филармониядагы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө сурайын. Кантип, кайсы убакытта кирдиңиз? Канча жылдан бери филармонияда эмгектенип жатасыз? Толук кандуу иштериме калп айтпасам бир 10 айдын эле жүзү болду. Мен бала кезден бери кыялданчу элем ушул улуттук филармонияда иштейм деп. Анан баягы жолдон да кетип баратып ошо бир жылуу көз менен карап кетчүм да, Кудайым берсе ошол жакта иштейм деп. Ушул жаштын тилегин берет экен да. Анан окууну бүттүм, Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук университет, мамлекеттик университетти бүттүм. Анан баягы ал жакта бүткөн соң бир эрмегиң окуу болчу да. Анан бүткөндөн кийин эле баягы жолу калбай калгансып, баягы жалгыз калган бир убакыт болот экен. Анан баягы же жумушуң жок иштей турган. Эмне кылам мен? Коем, могул азырда турмуш дагы бир башкача го. Элдин баары чет өлкөгө кетип атса, мен дагы бир чет өлкөгө кетейин. Бирок бир арманым бар эле, бир филармонияга аракет кылып көрөйүн, барып. Жумушка алар бекен жокпу, эгерде болсо чет мамлекет Кореяга кетейин деген ой болчу. Анан мен уже камданып алгам аябай. Анан таң эрте турдум, оң бут менен турдум, Кудайдан бир эки баягы тилегимди кылдым да бардым. Анан барып эле түз эле кирип эле баягы эл шаарлар тобуна аракет кылдым. Барсам Азамат Сарыбаев агайыбыз баягы башчы экен, көркөм жетекчи эл шаардын. Анан барар менен жүрсени көрөлү дешти. Анан баягы киргенден кийин эле кайсы өнөрлөрүң бар, баардык өнөрдү башында комуз менен төгүп баштадык. Анан ой көркөмдөп төгүп берейин, алдыңа кердим, жаш акын, анан тигине мындай, ар өнөргө маш акын, анан тигине мындай деп эл шаарлардын ичинде 3 теректин 3 кызы, эң эле аксакал Келдибек Ниязов агайыбыз, анан Кылычбек Бекишев агайыбыз, алардын баардыгы тең эле баягы чоң иш чараларда чогуу болчук, бирге болчук, алар таанып эле анан ой Турат бизге алынсын деп анан кийин биздин башчыбыз, кут дарыган жакшыбыз деп агайыбыз бар. Ал Кыргызбай Осмонов. Ошол агайыбыз дагы жарандуу жигит экен деп анан кийин барар менен жумушка алынып кеттим. Бул деле бир Кудайдын дөөлөтү го дейм. Анан ошондон бери кубанычым батпай, филармонияга сыймыктануу менен иштеп, таң эрте эми артисттер шашпай барса, мен таң эрте барып алып,
Ал жакта өзүнчө дагы бир чыгармалар иштеп, ошол жактын аурасына көнүп, эми эле баардык артистер менен таанышып, кичине эми жүз көрүшүп калдык десем болот. Эл шайырлар тобунун артисти болуу менен сиз балким ошол жак сизге мектеп болгон чыгар. Ооба, мен Көп азыр нерсеге тарбияланып, үйрөнүп. албетте бул студент убакта деле өзүбүзгө тиешелүү гана билимди окуйт экенбиз. Анан бирок негедир сен мугалим үйрөткөн жашоого тийсе кереги тиет, тийбесе жок. Көбүнчө сен чөйрөң эле тарбиялап коет экен да. Анан баягы ал артисттердин күчтүүлүгүн көрүп, мен да ушундай күчтүү болушум керек деп. Элмирбек агай айтчу эле, пас менен жүрсөң пас болосуң, бийик адам менен жүрсөң бийик болосуң депчи. Анан ошо бийиктерге жанашып, баягы алар менен кандайдыр бир жакшы бир сапаттарын, жакшы өнөрлөрүн баягы ушундай адам болгум келет деп, баягы изги тилек менен жүрөм да. Ал ошондой. Эл шайырлар тобунда артист болуп, ошол эле учурда сиз балким жумушуңузга дем, шык, күч алып, өзүнчө бир энергияга толот чыгарсыз анда. Филармонияда иштөө деген Өзүнчө вакыт. өзүнчө вакыт кетти эле. Кыргыз Республикасынын эл артистин алгандай эле. Кубанып сүйүнүп жумушка барасыз. Кубанып сүйүнүп. Мен деген Кыргыз улуттук филармонияда иштейм деп, баягы текөөрдүкпөс, мындай өзүмө ошентип дем берип турам да. А бирок сырттан караганда эле баягы жөнөкөй киши. Кандай концерттерге катыштыңыз, кандай иш-чараларга катыштыңыз деген? Баягы азыр филармонияда эң чоң жаңылык бар, албетте. Кыргызстанда биринчи жолу этно мюзикл башталды. Эчак башталган, мындай айтканда. Раймалы менен Бегимай. Менин алгачкы концертим филармонияга кирер менен алгачкы концертке катыштык. Аалы Туткучев агайыбыздын калемине таандык кошуналар күлкүлүү спектаклин ошого Төкмө акын ролун аткарып, алгачкы иштөө процесс башталды. Андан кийин ошол Райман менен Бегимай мюзиклинде азыр ошол жакка катышабыз. Ал жакта бир топ тойдун жарчылары деп коет. Ошол жарчылардын ролун аткарып, ошол тарапта баягы эмгегибизди кылып жүрөбүз. Мына ушул Раймал менен Бегимай мюзиклине канча убакыт даярдандыңыздар? Анткени ушунчалык бир жүрөктү титиреткен, бирде күлөсүң, бирде ыйлайсың, бирде кол чабасың, бирде баягы өйдө көтөрүлүп, бирде ылдый түшүп эле толкунданып көрө турган номерлер менен баягы коштолот го. Булчу Раймал менен Бегимай муну сценарийин жазган адам дагы, муну койгон адам да бир керемет адамдар да, мына айтканда. Муну сценарийин деген кадимкидей эле баягы Чыңгыз Айтматовдун баягы чыгармасы. Таң эрте ушинтип атын колдон баягы Раймал менен Бегимай ошонун эле канчанчы бир бөлүгүндө жазган да. Анан баягы режиссеру болсо Умар деген байкебиз. Кадыркулов. Анан баягы эмне үчүн Райман менен Бегимай кызык болот? Анткени ал жакка 150 артист катышып атат. Анан баарыбызга тең бирдей роль. Анан баягы сахна толумду да. Баягы жалгыз 1-2 артист чыгып ырдап коюу жок. Баягы сахнада толгон. Ал жерде бийчилер бар. Мисалы жалпы филармониянын жамааты иштеп атат. Анткени ал жакта шайырлар тобу, эстес тобу, жалпы солисттер, музыканттар, ооз комузчу, баягы комузчулар, урма аспапчылар, анан мындай айтканда филармония атында камералык хору дей койчу, жалпы техникасынан башталып. Анан канча убакыт даярдандык? Биз 1,5 ай, почти 2 ай даярдандык. Ал жактан биз жөн эле баягы актерство, мастерство өттүк. Анан кийин бийди үйрөндүк. Кадимки академический бийди үйрөнүп, анан кийин толук кандуу даяр болуп калат экенсиң. Анан баягы текстти бергенде уже шар эле ойноп кеттик. Анан бул да бир кыйынчылыктар болду. Түшүнбөстүктөр да болот, эркиндей да болот, андай. Айтор, бирок ийгиликке баарыбыз тең бирдей жеттик.
ооба, бирок ушунчалык эл толкуп кабыл алып, ушунчалык сүйүндү, анткени мындай сиз айткандай көп артист катышкан, анан жандуу, музыкалык аспаптардын коштоосундагы ушундай бир чоң масштабтагы мюзикл биринчи жолу коюлган үчүн биз дагы телекөрүүчүлөр дагы жакшы кабыл алып, анан ар бир коюлганда аншлаг менен коюлуп, анан кайра эл суранып атып эле көп жолу кайра кайталанды го. Мисалы кээ бир учурда концерт бересиң, бир жолу бир жума берип коесуң, ошо менен токтоп калат. Бул мюзиклди кайра койгондо дагы эл толкуп ташып кирип атты го. Бизде болсо телекөрүүчүлөрдүн суроосу бар экен. 500 абоненти жазыптыр. Кандайсыңар, регион телеканалы? Тыпырайган сонун жигитти чакырыптырсыңар. Ийгилик каалайм деп жазыптыр. Мына ушундай өзгөчө бир билдирүү келиптир. Анан 137 абоненти жазыптыр. Регион телеканалы ишиңерге ийгилик каалайм. Сонун ырдады, дагы бир ырдап берсе болобу дейт. Анан бул жерден 770 абонент жазыптыр, азыр ачып алайын. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Мына ушундай болуп кыргыздын балдары дайыма башынан калпагын түшүрбөй жүрсө деген тилегим бар. Өнөрүң өркүндөп өссүн балам деген калоо тилегин калтырыптыр. Эми дагы бир билдирүү, 602 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы? Турат мырзага чыгармачылык ийгилик каалайм. Дагы бир жагымдуу ырлардан аткарып берсе деп билдирүү калыптыр. 602 абоненти. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздердин сурооңуздарды өз убагында кезегинде калуу тилегиңиздерди окуганга аракет жасадым. Эми телекөрүүчүлөрдүн суранычы менен дагы бир музыкалык чыгарма аткарып берет окшойсуз. Эми шаңдырагыла чыгармаларды берели, эл билген, биз билген. Баягы аясаң боло жыргалым деген Алтымыш Кадыров агабыздын ырларын аткарып Жаныңдан өтсөм жылымайып, жалтарайм мен да калычайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып, өзүңдү жакшы көрөмүн, өзгөчө сүйө жүрөгүм, ырпагы көбүп өтсө да, сүттөй аксага тилегим, ырпагы көбүп өтсө да, сүттөй аксага тилегим. Menen tağatat, oynurum seni samatat, jıl ötkön sayın jılık ettim, yaşlığım ötüp aratat, jıl ötkön sayın jılık ettim, yaşlığım ötüp, ömürüm ötüp aratat. Aytırmay bilmey sırlarım, aldırtap jaşta kırlarım, anağda kılmay görele, ayasan bolu jırgarım, anağda kılmay görele, ayasan bolu jırgarım, ayasan bolu Ой, азамат, сонун. Барбаңыздар. Телекөрүүчүлөрдүн атынан колтоо бар. Анан мисалы ушул кайсыл бир музыкалык чыгарманы аткарууда жөн эле аккордеонду чертип ырдап коюу өзү жетишсиз. Ал үчүн артисттик чеберчилик да талап кылынат. Бирде кабагыңызды бүркөп, мисалы азыр ырдап атканда бирде кабагыңызды бүркөп, бирде күлүп, бирде токтоп калып, мисалы ырдап атасыз да. Негизи жаңы үйрөнгөндө да
аккордеонду үйрөнгөндө. Бир колуңуз анткени аккордеондо эки колуң тең бирдей иштеш керек го. Бир колуңузду чертсеңиз экинчиси калып кетип, экинчисин чертейин десеңиз образ бере албай же күлө албай, ушундай учурлар болду беле? Бул аккордеон 10 класстан аярмадым да. Анан баягы буга чейин комуз ойноп жүрчүмүн, анан бул аккордеонго өтө бир сүйүүм пайда болду. Күнү түнү ойнойм. Сиз айткандай эле болот. Бул баягы клавишасын, баскычтарын үйрөнсөң, анан бул жагын эптеп үйрөнсөң, экөөнү кошо албай канча бир кыйынчылыктар пайда болду. Бирок бул кыйынчылыкты тырышып жеңип, анан экөөнү кошо ойноп кетсем, мен той берем дечим. Андан кийин баягы кошо ойноп кеттик. Өзүбүзгө чакан той кылдык. Сүйүнгөнүм анан бул образ берип атпайсызбы? Мен кийинчерээк эле түшүндүм эжечин айтканда. Анткени буга чейин жөн эле түзүлөр да койчук. Мисалы, айылдын нары жагынан анан агайлар ушучу эмне деп эле кыйкырда сенчилик эшек деле айкырат. Адам кошобой ырдабайсыңбы? Атын ата эле коем, бир мугалим ушинтип ушчу. Ырда да, сен артист деп кой, сен элди тартышың керек. Кантип тартасың билесиңби деп, кантип тартыш керек деп мен дагы угуп тур деп анан өзү көрсөтпөчү да. Ар бир текстке, ар бир мындай айтканда, бир ырдын сабына эле канча бир образ жатат деп үйрөтчү да. Анан мен кийинчерээк кантип берем аны. Мен бул агайды турасам бул болуп кетпейинби деп атып, анан кийин акыры үйрөнөт экенсиң. Анан баягы ырдырларда дагы биринчи мен чыгармаларын, баягы тексттердин бир жазса окуп алам дагы, анан мисалы жанакы жаныңдан өтсөм жылмайып күлүп кой. Анткени жанынан жылмайып өтүп атасың. Жылмайып жалт карайм сени кылчайып деп мындай эркелетип ырдасаң, элге да өтүмдүү, бул бала билесиздер, эми эл деген сынчы да. Элмирбек Иманалиев айтып өтчү эле, дайым жылмайып жүргүлө, ырдардагы чыкканда жаркылдап жайнап турсаң, эл суктанат кадимкидей. Соомга экен карачы дейт деген. Жылдыз Түкөнөй жакшы экен. Анан кийин баягы жылдыз тулукту да кошо алып кеткенге аракет кылып жүрөбүз, анткени баягы Гапар айткан экен да. Сиз аялыңызды кандай тандадыңыз деп бирөө сурап жатса, журналист айтып атты, мен аялдын сулуулугуна карабайм дейт. Ал эмнеге? Сулуулук деген бул убактылуу нерсе. Сен азыр 18-тесиң, жашсың, татынаккайсың, бирок карлык келерде баягы сулуулук жок, бал сулуулугуң бир заматта жуулуп кетет. Бирок жылдыздуулук деген нерсе бул өмүрүң бүткөнчө сени менен болот. Ошон үчүн жаркырдаган, жайнаган бир жар тапканга силерге буйрсун дегенге карабайсызбы? Анан баягы жылдыздуулук керек сахнага да, албетте. Анан баягы серьезно чогуу эл айтып да, күңкүлдөп эмнени ырдап атат дейт. Жылуу жок демекен деп иренжип кетишти мүмкүн да. Өзгөчө мимикалар менен ырдаганда ырчы көрүүчүнү өзүнө тартат, Анан дагы баягы эгерде ырчы сиз айткандай катуу эле ырдаса, ортодо бир боштук барьер тургандай сезиле берет. Эгерде сен жандуу болуп мимикалар менен коштошсоң, ортодо барьер жок. Тескерисинче ырчы менен көрүүчүнүн баягы жакын болуусуна дагы өбөлгө түшөт го. Анан кийинки суроом мындай: сиз ыр жазганда сөздөрдү кантип тандайсыз? Кайсыл жактан аласыз? Анткени акындар ар бир сөздү терип алыш керек. Каяктан тересиз дегенин да. Кантип издеп келесиз? Эки эле оонума өзүм жазсам, калган баары акындар. Бирок акындар деген акындар экен да. Эки ырга сөз жазуу да оңой эмес да. Анан баягы күч келип эле жазып калбасам, мындай жазбайм да ой менен. Анан баягы меники биринчи оон чыгат да, ошонусу бар. Кээ бирлер баягы текстин чыгарып алышып, баягы оон келип оон чыгарганга аракет кылышат да. Меники бир эргүү келип калат, туп-турук эле. Мисалы, Кайрат Нуртастыков фат этип фат атат дегендей эмес, баягы. Чөн эле күнүмдүк оокатын кылып атсаң, бир өзүң бир баягы оозго келип калат да. Мисалы,
най на 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 дегенде бир кайрып келип калса эле ошону кечке ырдап жүрөм дагы ага бир сөз жарата баштайм кайра мисалы ай туундук оон чыкчу да экен деп акыры ошентип оонго түзүлөт да негизи. Анан сөз жазууга менде Байгелди Солтубай уулу деген бир мыкты акын бар. Ошол акын дос балама чалам. Түн күнү дебей чалам. Көбүнчө түнү чыгат да. Анан кийин ага чалабыз дагы. Айтам, мындай текст жазып бер. Короче, ушундай текст жаз десем, анан кийин ал эртең менен чейин уже даяр болуп калат. Эми бизге бөлүнгөн убакыт сонун ачып бараттыр. Сизди дагы бир ырдатып калбасак деле көрүүчүлөр дагы капа болуп калат. Ушундай жакшы ырдаган баланы эмне үчүн азыркатып атасың? Эми эфирде эле тез бүтүп калганы да өкүнүчтүү да. Анан ырдап коеюн, өкүнүчтүү анан Арман. Чубакстаевдин Арман деген чалган. Birge жүрдük bir dalay, al günlerim çırgalay. Hazır yoksun canımda, ensep çürük kıyladay. Birge жүрüp gidip kaldık, aylağanca arman 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 ay. Kalınayın karaldın, kaysul günü caraldın. Yüreğimde ezip gittin yoksun kaydan kabamı. Ömür günü canırken çaştık palat durmaydı. Oynap gülgen bunu günler astık palat durmaydı. Canımdağın caşkın gördü jaratkanım. Abi biri gelse öpmey gitmey durgan kanamayla. Canımdağın caşkın gördü dinley kanayın sevip. Ayrılıptı al günlerdi giyindir suyup anıyın sevip. Birge jürdük bir dalay, al günlerim cırgalay. Hazır yoksun canımda, ensep çürük kıyladay. Birge jürüp gitip kaldık, aylağanca arman 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 ay. Kağılayın karaldın, o kaysıl günü carandın. Yüreğimde ezip kettin eni yoksun kaydan kavamı. Arman 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 ay. Ой Бали, азаматсыз. Бизге дагы арман анткени мына ушундай, эгерде сенин маектешиң кызыктуу инсан болгон болсо, сенин суроолоруңа жакшы, сен каалагандай жооп берсе, убакыттын кантип өткөнүн байкабай каласың. Ошол сыңар эле Туратбек мырза менен болгон маектин дагы кантип соңуна чыкканын мен дагы түз эфирде отуруп байкабай калдым. Теле көрүүчүлөр дагы мына ушундай деп ишенемин, мына ушундай эле бат тез өтүп кеткендей болду. Бирок мына ушул маекте биз Туратбек мырзанын чыгармачылыгы туурасында сүйлөшүүгө аракет жасадык. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын алдындагы эл шайырлар тобунун солисти, ырчы, обончу, аткаруучу, акын, мына ушундай кыргыздын бычакка сап боло турган дагы бир жигити, башынан калпагы түшпөгөн мына ушундай биздин сүйүнүп, кубанып, түз эфирде дайыма тосуп ала турган коногубуз Туратбек Турдуев бүгүн бизде конокто болду. Мен болсо сиздер менен коштошууга аргасызмын. Кийинки эфирлерден жолукканча аман туруңуздар.